Урматтуу көрүүчү, бул роликте ММО ассоциациясынын 1 жыл алкагында жасаган айрым иштерине күбө боло аласыз. Кыргыз Республикасынын ММО өндүрүүчүлөрүнүн ассоциациясы 2022 жылы 1 декабрда дыйкандар, экспорттоочулар, өндүрүүчүлөр тарабынан сунушталып түзүлгөн. Негизги максаты Кыргызстанда ММО тармагын өнүктүрүү, жаңы технологияларды тартуу, дыйкандарга туура жол көрсөтүү, ошондой эле Кыргызстандын ММОлорун дүйнөлүк аренага таанытуу, жайылтуу болуп эсептелет. Төрага катары буга чейин айыл чарба министри болгон Тилек Токтогазиев шайланган. ММО ассоциациясы ишмердүүлүгүн эл аралык жана айыл чарба тармагында иш алып барган бир катар уюмдар менен жолугушуудан баштады. Алар сиздер экранда көрүп тургандар. Биз бул уюмдарга ММО ассоциациясынын түзүлгөнүн жана алып бара турчу ишмердүүлүгүбүз менен тааныштырып, кызматташууну сунуштап, дээрлик баары менен активдүү иш алып баруудабыз. 8-10 февралда мүчөлөрүбүз менен Германиянын Берлин шаарында жыл сайын уюштурулуучу эл аралык эң чоң көргөзмө болуп саналган Фрут логистикага Кыргызстандын Германиядагы элчилиги менен бирге катыштык. Ага улай Польша, Италия сыяктуу ММО тармагында лидер болуп саналган өлкөлөрдүн көчөт чыгаруучу питомниктерине, лабораторияларына, өндүрүүчү жана кайра иштетүүчү ири компанияларга жолуктук. 2023 жылдын 23 февралында ассоциациянын 350 адамга ылайыкталган алгачкы форумун Бишкек шаарында дыйкандар, ишкерлер жана мамлекеттик кызматта иштеген белгилүү адамдардын коштоосунда өткөрдүк. Ишмердүүлүгүбүздү жакшыртуу менен дүйнөлүк аренага чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасына мүчө болуп катталып, Италиялык Агро өнөр жай тармагында активдүү иш алып барган Чермак консорциум менен келишимге кол коюлду. Көп өтпөй 1 Ислам форумуна катышып, активдүү мүчөлөрү өздөрүнүн продукцияларын көргөзмөгө алып чыгышты. Коңшу өлкөлөр менен гана чектелбестен ассоциациянын төрагасы Тилек Токтогазиев Японияга иш сапары менен барып, алардын ишмердүүлүгү, кулпунай сорттору менен таанышып, кызматташуу жолдорун карап келди. 2023 жылдын 15 апрелинде 700 адамга чакталган 2 форумду уюштурдук. Ага ММО ассоциациянын мүчөлөрү жана бардык дыйканчылыкка кызыккандар катышып, стратегиялык планыбыз менен таанышып, жана ошондой эле Италиядан, Казакстандан келген спикерлердин презентацияларына күбө болушту. Мүчө болуп катталган дыйкандарга, ишкерлерге колдоо көрсөтүү максатында ишмердүүлүгүн YouTube каналыбыз аркылуу көргөзүп баштап, алар үчүн атайын ММОну туура өстүрүү, туура дарылоо сыяктуу кызыктуу темаларда бекер окутуу семинарларды уюштурдук. Борборубуз Бишкек шаарынын так ортосу Ала Тоо аянтында Кулпунай сезонунун ачылышы менен ММО Фест деген аталыштагы фестивалди 2 жолу өткөрдүк. Ага келген шаар тургундары даамдуу кулпунай жана ал аралашкан түрдүү даамдарга күбө болуп, концерттик программа көрүп, оюн зоокторго катышты. Май айында кайрадан Италияга 2 турду уюштурдук. Бул жолу көчөттөрдүн сапатына жана Кыргызстандын климатына ылайыктуусун тандап, алардын баасын түшүрүп, Кыргызстанга жеткирүү мүмкүнчүлүгүн сүйлөштүк. Келишимдин негизинде дыйкандарыбыз буга чейин 40-50 сомдон алып жүргөн фрейга көчөттөрүн 25 сомдон ала башташты. Кызматташууну жакшыртуу максатында Италия, Кыргыз улуттук агрардык университети, Тест-центр, 7 канал, Ислам каржы борбору менен келишимдерге кол коюлду. Мындай келишимдердин негизинде өстүрүлгөн айыл чарба продукциясынын коопсуздугун камсыз кылуучу стандарттар боюнча Global Gap продукттун коопсуздугуна таасир этүүчү коркунучтарды системалуу түрдө аныктоону, баалоону жана башкарууну караган хасп окутууларын мүчөлөрүбүз жана агрардык университеттин студенттери үчүн өткөрүлдү. Дыйканчылыкка эми гана кошулуп, бул сферада иш баштоону каалагандарга кантип ММО бизнесин баштоо керек, кандай каталарды кетирбөө зарыл, эмне үчүн бул тармакка келүү керектигин билип алуу максатында 2 жолу окутуу уюштурдук. Ассоциациянын мүчөлөрү менен бирге Дубайда өткөн форумга катышып, Кыргызстандын ММОлорун, кайра иштетилген продукцияларды көргөзмөгө чыгарды. Ошондой эле форумдун алкагында эл аралык Соода өнөр жай палатасына мүчө болуп, жакынкы келечекте Дубайга да ММОлорду алып баруу жолдорун сүйлөшүп келдик. Октябрь айында Түркиянын Стамбул жана Анталия шаарларына иш сапары уюштурдук. Анда ММО тоңдургучтарды, кайра иштетүүчү акылдуу жабдууларды көрүп, Түркиянын кулпунайлары менен таанышып, айыл чарба азыктарын жана заманбап техникаларды алып чыккан көргөзмөгө катыштык. Кореянын АФК уюму менен жолугушуу болуп, дыйкандардын талаасына тур уюштурулду. Кыргыз-Герман ишкер кеңешине катышып, Кыргызстандын ММО продукциясын Европанын ишканаларына презентациялап, сатуу келишимдерин түздүк. Кыргызстан менен Казакстандын чек арадагы өткөрүү пункттарында экспорттоочулар үчүн көйгөйлөр жаралбашы үчүн бажы кызматы менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, чечилди.
Дыйкандардын каржы көйгөйүн чечүү үчүн РСК банк, Бакай банк, М-банк сыяктуу алдыңкы банктар менен келишим түзүлүп, мүчөлөрүбүз жеңилдетилген каржыларды ала алышты. Мисалы РСК банктын Мурабаха каржылоосунун негизинде малина, карагат, кулпунай көчөттөрүнө жана керектүү техникаларды алуу үчүн 2023 жылдын ичинде 7 миллион 800 миң сомдон көп акча берилген. Ал эми Бакай банктын Ислам каржылоо борборунун колдоосу менен мүчөлөрүбүз 1 миллион 506 миң сомдук колдоо ала алышты. Күз айында Италияга жана Түркияга иш сапары уюштурулуп, ассоциациянын мүчөсү Клуб Малина компаниясы да биз менен барды. Фрига кулпунай көчөттөрүн чыгарган ишканалар менен жолугушуулар болуп, 2024 жылдын жаз айларында келе турчу көчөттөр аныкталды. Ошондой эле ассоциацияга мүчө болгон дыйкандар үчүн көчөттөрдүн белгилүү түрлөрү 22 сомго чейин арзандады. Бул аталган тизмедеги иштер биз жасаган жумуштардын айрымдары гана. Кыргызстанда дыйкандардын жашоосун жакшыртууга, мөмө тармагын өнүктүрүүгө биз сиздердин колдооңуздар менен гана жетебиз. Ассоциация коммерциялык эмес болгондуктан мамлекеттик же жеке ишкерлер тарабынан каржыланбайт. Анын негизги бюджети мүчөлүк акы менен толукталып турат. Ассоциацияга мүчө болуу үчүн 1 жылдык сумманын төлөнүшү шарт. 1 жылдык акы дыйкандар үчүн 10 миң сомду, ал эми ишкерлер үчүн 50 миң сомду түзөт. Бул төлөнгөн акчалар дыйкандар үчүн жакшы шарттарды түзүүгө, жумушчулардын айлыгын төлөөгө гана коротулат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.